Балдар жердин жандуу гүлдөрү. Бала жылмайса, аалам жылмаят дегендей. Келечегибиз болгон жаш таланттуулардын сүрөт көргөзмөсү Балажан республикалык эстетикалык тарбия окуу борборунда болуп өттү. Кыргыз маданиятын балдардын көз карашында кароо, алардын өнөрүн жогорку деңгээлде көтөрүү максатында өткөрүлүп жатканына быйыл 19 жылдын жүзү болгонун ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз мамлекеттик комиссиясынын жооптуу катчысы Сабира Солтонгелдиева айтып өттү. ЮНЕСКО менен ICSK деген организация бар маданият боюнча. Биздин Казакстандан коллегалар менен чоң конкурс, эл аралык конкурс өткөргөнбүз. Ушул балдардын көзү менен биздин ушул руханий байлыгыбыз, биздин маданият жөнүндө 30 өлкөлөр катышты бул конкурска. 30 өлкөнүн арасында биздин дагы 17 баланын сүрөттөрү да кирди. Бул бизге абдан, кандай десем, сыймык. Бул алардын сүрөттөрү чоң передвижной выставкага болот. Бароккода чоң эме болду, презентациясы, эми азыр Сингапурда, Австралияда өтөрт ошол выставкалар. Анан кийин эң негизги максат бул ушул балдардын өнөрүн көркөмдөө. Аталган иш-чарага республикабыздын бардык аймагынан келип, жалпысынан 150гө жакын сүрөтчү жаш улан кыздар, балдар катышып өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулай алышты. Алдыңкы орунга илинген окуучу балдарга жана мугалимдерге да атайын кызыктыруулуучу белектер берилип, ардак грамоталар менен сыйланды. Сыйлоо аземине казак боордоштордон келген коноктор да күбө болушту. Два сертификата с Сингапура. Нургиса Темирбекова. И Дарин Канапет, представитель или ребенок. Сертификат Сингапура. Каластан келдим. Бул конкурска катышып мест алдым. Буга аябай сыймыктанып жатам жана кийинки конкурстарга даярданып дагы аракет кылам. Мен жаратылыш жөнүндө сүрөт тартып ошодон мест алдым. Я представлял Кыргызстан в Марокко. Я учусь в детской художественной школе. Учусь с 12 лет. Я очень благодарен нашим учителям, директорам и особенно родителям, которые поддерживали меня. Таланттуу балдардын өнөрүнө салымын кошуп, көмөк көрсөтүп, алдыга өсүүсүнө түрткү болуп келе жаткан Балажан республикалык эстетикалык тарбия окуу борбору мындай иш-чараларды жылына өткөзүп келишет. Бүгүнкү күн биздин окуу тарбия планынын негизинде өтүп атат. Бул живопись, сүрөт ири менен балдардын окуучулардын катышуусундагы сүрөттөрдүн көргөзмөсү да. Бүгүнкү көргөзмө биздин энелердин майрамына арналган. Биз энелерибизди, карындаш эжелердин баарын, кыздардын баарын майрам менен куттуктап, ушул көргөзмөнү бүгүн уюштуруп отурабыз. Бүгүнкү көргөзмө ушул 150ден ашык балдардын сүрөттөрү коюлуп, алар эң мыкты деп табылган сүрөттөрдүн баары илинип, ушул көргөзмө эми 2 жумага чейин ушул жерде илинип турат. Толкунданып келдим өзүм да. Анан балдарым да толкунданып ушу бүгүнкү күндү күтүшкөн окшойт. Анан аябай жакшы белектерди берип атат, каталогко иштер кирип атат. Бул тарыхка кирүү деген нерсе да. Ошондуктан мен балдарым абдан сыймыктанып, толкунданып өзүм дагы конкурстарга катышканда абдан сүйүнүп атам да. Атайлап өткөрүлүп жаткан иш-чарага балдардын кызыгуу менен катышып жаткандыгы кубандырарлык көрүнүш. Келечек көзгөзүү болгон жаш муунга ийгилик каалап, таланттары өркүндөй берсин демекчибиз.